Assalamu alaikum айымдар. Сиздер менен бүгүн ушул карамельный пирогду жасайбыз. Эң алгач эле биз идишибизге унду салып алабыз. Анын артынан эле разрыхтель менен ванилинди салып, ун менен жакшылап аралаштырып алабыз. Комната температурада туруш керек. Биздин сливочный майыбыз, крошка жасап алабыз. Мынакей ушундай. Андан кийин сахарга жумуртканын сарысын, сметана жана майды салып алабыз. Жакшылап туруп аралаштырабыз, көбөртүп туруп ушундай абалга келгичекти. Андан кийин жана крошка болуп даярдаган унубуздун үстүнө кошуп алабыз. Андан кийин жакшылап туруп камырды жууруйбуз. Мынакей айымдар видеодо көргөзүлгөндөй камыр жууруп алабыз. Буну биз холодильникке салып коебуз 15 минуттага. Камырыбыз даяр болгучакта биз начинкасын даярдайбыз. Бизге керектелет вареная сгущенка жана 3 жумуртка, крахмал, андан кийин сметананын баардыгын кошуп алабыз дагы бир идишке салып, жакшылап туруп аралаштырабыз. Аралаштырып алгандан кийин камырыбыз даяр болот. Бул жерде камырыбызды кичинекей бөлүк кылып бөлүп алабыз, калганын ушинтип идишибизге салып жайып алабыз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай ушинтип жайып алабыз дагы үстүнө гүлдөрдү жасайбыз. Жасап кооздоп алабыз. Мен муну кооздук үчүн эле жасадым, сиздер жазбай деле койсоңуздар болот. Бирок бул ичине чөгүп кетет, бышкандан кийин кайра бетине чыгып калат. Мынакей айымдар, биздин пирогубуз даяр болду. Жакшы лайк басып бөлүшкөнгү унутпаңыз.